Assalamu alaikum ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге сатыла турган койлорду көрсөтүп беребиз. Биз Манас аэропорт тарапта эне койлор булар. Мындан кийин токтулар чыгат. Алам дегендер болсо көрүңүздөр. Бааларын айтабыз, жаштарын айтабыз. Жалпысынан 5 кой бар туугандар. Күн ысык болуп атат бүгүн. Бир аз башын жерге салып атат. Эми кой алам дегендер, кой түшүнгөндөр эми жүнү 40 бу, арык бу, семиз бу түшүндүңүздөр. Мына мага өттүм. Өзүм айдап көрсөтүп коеюн, Пуш. Мынагу кысыр, мына 5 кой 4 козу. Козулардын экөөсү эгиз. Ошондо 3 кой козулуу. Үчөөнүн бирөөсү эгиз. 5 койдун экөөсү кысыр, кысыр дегенде козусу бөлүнгөн. Туугандар. Мына кой кысыр, Анан ошо чекедеги кой, бурчтагы. Мына биринчи туут экен. Өтө чоң токту. Ушунуку эгиз беле? Козулар эгиз да, мына эки. Мына эки чекедеги, бирөөсү бул. Бирөө аркысы мына. Ургачы. Көрдүңүздөр? Жакшы экен, ургачысынын куйругу да тик. Кулак баштары да жакшы экен ургачысынын. Мына энеси ушул биринчи туут токту. Анан мынагунуку кой, мына. Светлая кой. Анан тетиги кой өзүм козусу артта турат. Мунуку да эркек. Төртөөнүн үчөөсү эркек. Койлорду өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бир айландырайлы, качып туруңуздар. Айдайын. Мына жерден башын көтөргөндө бир карап коюңуздар, Ушу койлор туугандар сатылат. Манас аэропорт тарапта дача сууда турат. Азыр тетиякта жаш токтулар бар, өзүнчө баа менен чыгат. Мына койлорду туугандар оптун баа койду, 5 кой. Экөөсү козусу бөлүнгөн. Мындайча айтканда 5 кой 4 козу 225 миңге коюлуп атат. 46 миң сомдон болуп калабы ошондо. 46 миң сомдон примерно $500. Койдордун жаштары эң алды 6 тиш. Основной 4 тиш да. 6 тиш, 4 тиш, Бойдору эң кичинекей эле мына 83. Калгандары 85 плюс 87, 88. Ошо анан да биринчи тууган кой 90дук да. 90дук, Болду. Булактары 19-20. 19-20. Кыскасы буларга эми кочкор койсоңуздар, буюрса жакшыраак кочкор койгонго аракет кыласыздар. Мына ургачысы дагы эртең сүттөн бөлүнгөндө бир койдун баасы болуп калат. Чыккыла. Мына экөө тең козулуу. Козулуу кой баары арыгыраак болот, билесиздер. Картан кой жок, Жок, картан кой жок. Козуларда жакшы туйт. Булактуу, любой козу. Болду. Козунун эң чоңу ана. Бир айдан өтүп калды да. Мына мен үстүнө чыккан, тетиги мына. Туугандар, ушулар сатылат. Мындайча айтканда 46 миң сомдон баа койду, круг. 225 миң. Өзүңүздөр дагы баалашып көрүңүздөр. Күн ысык, болушунча көрсөтүп атабыз сиздерге. Манас аэропорт тарапка келип, өзүңүздөр да көрсөңүздөр болот. Буйруса, мына ушу койлор сатылат, туугандар. Куш. Мына ал жакта азыр 3 токту бар, аны өзүнчө чыгарып көрсөтөбүз. Мынагу 3 токту чыкты. Булар былтыркыбы, быйылкыбы? Bunası 10 aylık. Nafeko 6 aylık. Былтыр күзгү дедиңиз, булар да? 10 айлык, 6 айлыктар экен. Так, мына ортодо жүндүү линия широкий. Мына ушастый беле? Ушастик, Şuradaki bir şey. Мына астындагы. Aslında uşak. Ушастик Ахмет Мочкор. Досат хутурда. Ошон ушастиктин кызы деди, Болду. Эң жашы эмне болду ошондо? Eң жашы ушулда 5,5 aylık. 5,5 айлык. Тетиги 6 айлык экен. Тетиги 10 айлык экен ушастиктин кызы. Бул үчөөнүн баасын 100 миң сомго коюлду. Муну да алам десеңиздер көрүңүздөр. Койлордон сырткары. 100 миң сомго үчөөнүн баасы коюлду. Кызыккандар болсо сүйлөшүп көрөсүздөр. Жаккан болсо ушуларды баалашып көрүңүздөр, туугандар. 20дан, кулактар. Монку 22 да. Soğuklar kaza. Koy olan degender. Görüyorlar. Мына туугандар, сиздер өзүңүздөр да көрдүңүздөр. Манас аэропортуга келип
Дача судан келушуларды көрө бересиздер. Мына булар дагы сатылат. Сизде ургачынын канча ургачы болсо ошонун баары сатылат экен.